Нурпресстин жаңылыктар түрмөбү эфирди мен Айназ Кадырова алып барам. Саламатсыздарбы? Жыл тогошор алдында сыйлык берүү, мыктыларды аныктоо салтка айланды. Кайсы бир тарап интернет аркылуу аныктап, алдыңкыларга диплом тапшырат. Ал сыйлыктарды айрымдар акчага сатып алары көп эле айтылып жүрөт. Бирок бул тандоо жүргүзгөн адамдын тууруму? Кандай жол менен диплом бергени же мыкты деп аныктаганы башкалардын тагдырына эч таасир этпейт. Бирок мамлекеттик сыйлыктар боюнча коомдо кайчы пикирлер көп. Ошончо сыйлык, ардак баракчалары берилип атса, ушунча адам өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошуп, өлкө дүркүрөп өнүгүү жолуна түштү деген жакшы ой келет. Бирок сыйлык алгандардын аты жөнүнө үңүлүп карасаң, айрымдар чындыгында кайсы бир кызмат үчүн мамлекеттик сыйлык алганы айкын көрүнүп калды. Эмне үчүн сыйлыкты артынан чуркап алышат? Кагаз же төш белгини жүгүрүп жүрүп алган үчүн коомчулуктун көз карашы, алардын берген баасы маанилүү эмеспи? Бул жерде кандайдыр ич күйдүүлүк эмес. Бул жерде сыйлык үчүн жан талашкан аң сезим, түшүнүк боюнча айтылууда. Анткени чуркап жүрүп, калыстыкты эмес, мактап жактаган куурчак болуп алган сыйлыктын баасы, баркы төмөн экенин айткыбыз келет. Муну менен катар улуттук насилдин чыйырындагы чыгармачыл адамдарга эмес, жеңил желпилерге берилгени айтылууда. Ананда биздин коомдун тырмакчанын ичиндеги этикасын, маданиятын эске алуу менен таштандыга оролгон Бишкекти акыр чекирден арылткан тазалыкчылар дагы тизмеде жок. Кийинкиде ушул категорияларды эстен чыгарышпайт деген ойдобуз. Деген менен чындыгында татыктуу, интрига менен иши жок. Азыркынын тили менен айтканда пахта төшөп эле алгандар арбын. Ошол эле учурда Баткен облусундагы эл чегарачылар жылдын мыктысы экенин белгилегендер көп. Анткени ушул жылы чегарага чеп болгон Баткен облусунун тургундары жана чегарачылар башынан өтө оор күндөрдү кечирди. Быйыл сентябрь айында коңшу Тажикстан Кыргызстанга кол салды. Анын кесепетинен 63 жаран каза болду. 400дөн ашык үйдү тажик тарап өрттөп кетти. Социалдык объектилердин бөтөн жерде иштеп жүрүп чогулткан акчага жергиликтүүлөр ачкан чакан бизнестин таш талканын чыгарышты. Кошунанын бул баскынчылыгынан канча эне сыздап, баласын жоготту, канча бала мөгдүрөп атасынан ажырады, канча жубай жесир калды. Муну менен катар кыргыз-өзбек чегарасы такталды, бирок Кемпир-Абад маселеси чоң талкууну жаратты. Бул келишимге каршы чыккан 20дан ашык адам камакка алынды. Бул учурда фейктер армиясы өтө ыплас жол менен иштеди. Аны ким иштетерин эл жакшы билет. Ошондой эле Кумтөр алтын кени толугу менен Кыргызстанга өттү. Бийлик 40 тонна алтын улуттук банкта сакталып турганын айтууда. Бирок ошол Кумтөргө жетекчи болгон теңиз бөлтүрүк сатып алуулардагы коррупциялык элементтер бар деген шек менен камакка алынган. Анын кармалышына байланыштуу ачыла элек жатып, улуу көчмөндөр мурасы холдингге жабылды. Эскерте кетсек, холдинг Кумтөр сыяктуу мамлекеттик кендерди тейлеп, казууга лицензия берүү милдетин аркаламак. Анын уставдык капиталы кеминде 10-15 миллиард сомдун тегерегинде болорун айтылган болчу. Дагы бир тагдыры белгисиз долбоор Асман проектиси. Аны келечектин шаары болот дешкен. Азырынча ал боюнча жылыштар байкалбайт. Ал эми кыргыз спорту өтүп бара жаткан жылда жакшы жыйынтыктарды көрсөттү. Жыл башында Бишкекте биринчи жолу хоккей боюнча дүйнө чемпионаты өттү. Ага Кыргызстан, Кувейт, Сингапур, Малайзия жана Ирандан 5 команда катышты. Ата мекендик команда финалдык беттеште Кувейттин спортчуларын 14-0 эсебинде утуп алды. Балбан Акжол Махмудов көрмандарын кубантып, Сербияда өткөн дүйнө чемпиондугунун финалында жеңишке жетти. Жоламан Шаршембеков 60 килограммга чейинки салмак ченинде дүйнө чемпиону болду. Күрөш боюнча Азия чемпионатында балбан кыздар Айпери Медет кызы менен Мерим Жуманазарова алтын байгени багындырышты. Ошондой эле Түркияда өткөн ислам оюндарында кыргыз спортчулары 28 медаль утту. Алардын 8 алтын. Кыргызстандын желегин чет өлкөлөрдө желбиреткен спортчуларды жана жалпы эле кыргызстандыктарды Нурпресс келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайт. Биздин маалымат борбор адам укугун коргоо, сот адилеттигине жетишүү, коррупцияга каршы күрөшүү боюнча тынымсыз иштегендиктен 2023 жыл акыйкаттуулуктун, мыйзамдуулуктун туу чокусуна чыккан өлкө болуусуна тилектешпиз. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен.